казып салганга 2 жыл, 3 жылга кетип баратат. Мына турат. Эч кыймыл жок. Ошол башталган боюнча иштесе деген эмгичек деле уже бүтүп салышмакта. Оореки көпүрөлөр кармап атат окшойт менин оюмчачы. 2021 курулуп баштаган балыкчы Барскоон автожолу качан курулуп бүтөт? Мына ушундай суроону бизге катталуучулар жана көлдүн түштүк бөлүгүндөгү жашоочулары, айдоочулар байма-бай сурап келишет. Жада чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Мен азыр балыкчыдан Барскоонду көздөй бара жаткан жолдогу 22 чакырымында турам. Бул Тоң районуна караштуу Шорбулак айылынын кире бериши. Мына жаңы жол дээрлик ушул жерге чейин салынган. Бирок болгону жарым гана бөлүгү. Мындан кийинки жолдун асфальты алынып салынганы менен эски жолдор жаңы салына элек жана бардыгы казылып алынган, качан бүтөрү белгисиз. Бирок президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү бул жол 2026 жылы колдонууга берилерин айткан болчу. Башында аябай жакшы эле иштеп башташкан. Көп эле андай иштеп, ошол башталган боюнча иштесе деген эмгичек деле уже бүтүп салышмакта. Анан билбейм, мына биздин көпүрөнү казганына 2 жыл болуп барат башталган. Ошол бойдон турат, цементи жок дешет биздечи. Мына особый өзгөчө башка күчтүү маркалуу цемент менен курабыз деп айтып атышат рабочийлер. Биз чоңдоруна кезиккен жокпуз да, чоңдорун деле көрбөйбүз бул жерде. Анан эми мына көпүрөнү казып салды, айланма жол, айланып өтүп атышат, машиналердин баары эле дөңгөлөктөрү талкаланды. Эметип атат деп атышат. Кыймыл көп жок болуп атат. Бул жерде иштеп атат КЖКнын бир техникасы да азайды мурдакыдан 5-6 эле машина иштеп калды, 4-5 машина. Кыймыл жок болуп атат да, жолубуз ошол, билбейм, качан бүтөт. Жылдан жылга эле 24 бүтөбүз дешти эле, анан 25, анан эми 26 деп атышат. Ну что дороги? Дороги уже очень долго ремонтируют. Сколько тут уже лет? Больше 3 лет точно их делают. Ездить невозможно. Когда жара, просто вся пыль поднимается. В салоне дышать невозможно. Ходовая просто очень быстро изнашивается. Дороги водичкой не поливают в жару. Если поливают, то очень мало. И перекопали, и ничего не делают. Ушул жол башталганына уже 4-3 жылга баратат. Казып салып эле тыштайт. Айыл бүгүн жаан-жап, чаңы жок. Жаалап көп жолдо. Иштешпейт жакшы. Көпүрөнү казып салган 2 жыл болду. Айылдын көйгөйү чоң эле ушул мына бүт каптап атат чаң. Жолдо суу себилбейт, знактар коюлбайт, чала. Ошол кыскача. Бүтүрүп берсе жакшы болмок бuyur. Бул жол 21-жылдан башталган. Жакшынакай салынып атат, бир карасаң чото чоюлуп аткан өңдөнүп атат. Өзүбүз деле иштеп атабыз кол кабыш кылып. Фирмаларга кирип. Анан оореки көпүрөлөр кармап атат окшойт менин оюмчачы. Бир топ эменичи. Жол боюнча маалымат алуу үчүн биз Транспорт жана коммуникация министрлигине кайрылдык. Ведомство бизди балыкчы Бөкөнбаев Каракол автожолунун 141 чакырымын реконструкциялоо долбоорунун туруктуу инженери Султан Ишназаров менен байланыштырды. Ал чындыгында эле подрядчы компаниялар ишти жай алып барып жатканын моюндады. Ал заказчы тарап бардык талаптарды коюп, жолдун сапатын да көзөмөлдөп жатканын айтып, техникалардын аздыгы жана жумуштун жай жүрүшү боюнча жол департаментине маалымат берилгенин кошумчалады. Ошондой эле ал көпүрөгө деген цемент канттан эле чыгарын айтты. Анын айтымында учурда балыкчы Бөкөнбаев Барскоон жолун 3 подрядчы компания салып жатат.